коркунуч адамдын жүрөгүнө оору алып келет деп айтам дайымачы. Бир нерседен, жаратылган нерседен коркуу. Ошол себептен коркууда бир гана Алладан коркуу керек экен. Эми карагыла, дагы бир нерсе таянуу. Таянуу. Же болбосо мындай айтканда, ошондон таянып, ошондон үмүт кылуу, ошондон гана коркуу, ошого гана сыйынуу таяныш бар экенин билгизет экен. Эгерде сиз менен биз Алладан башка эч кимден коркпой турган болсок, эч кимден башка таянбай турган болсок, үмүт кылбай турган болсок, демек эмне экен? Биздин жолубузду эч ким жаба албайт экен. Жүрөктө коркунуч жок болгондон кийин деген дайым такай субхана сен бактылуулуктун жолун таптың. Жанагындай ар кайсы көз ачыклап жүргөндөр үйүнүн эшигинин алдында мындай бир кичинекей чаш түшүп калса да коркуп баштайт. Бирөө мени дубалап кеткен жокпу экен. Бул жерде мындай айткан бир нерсе таап алса эле болду. Түйнөк иш таап алса эле бүттү, иш бүттү. Мен ушинтип салып экен. Коркунуч бар да, коркот да, коркунуч бар. Биз болсо Аллага таянабыз. Ошол себептен субханалла Алла Таала Ибрахим деген пайгамбарды некен бизге үлгү кылган. Ибрахим деген пайгамбар бизге үлгү. Силер айтышыңыздар мүмкүн, азыр аялдардын үлгү. Мен айтып берем азыр. Бирок чыныгы үлгүгө пайгамбарлар жетиштүү бизге.